27 bölüm. Дөөт ичинен мынтип ойлоду. Акыры бир күнү мен Шабулдун колуна түшөм. Андыктан мен үчүн пелиштиликтердин жерине качып баргандан артык эч нерсе жок. Ошондо Шабул мени аңдыганын коет. Исраил жеринен мындан ары издебей калат. Анын колунан мен ошентип качып кутулам. Дөөт ордунан туруп, жанындагы 600 кишиси менен Гат падышасы Маох уулу Акишке келди. Ошентип Дөөт өз кишилери менен, алардын ар бири өз үй бүлөсү менен, өзүнүн эки аялы, Израилдик Акинам жана мурун Кармелдик Навалдын аялы болгон Абигеил менен Гаттагы Акиштикинде жашап калды. Дөөттүн Гатка качып кеткенин Шабулга билдиришти. Ошондон кийин ал аны издебей калды. Дөөт Акишке мындай деди: «Эгер мен сенин алдыңда ырайым тапсам, анда кичинекей шаарлардын биринен мага орун берилсин. Мен ошол жерде жашайын. Сенин кулуңа сени менен бирге падышанын шаарында жашоонун кандай кажети бар?» Ошондо Акиш ага Сыклакты берди. Ошондон ушул кезге чейин Сыклак Жүйүттүн падышаларына тиешелүү. Дөөт Пелишти өлкөсүндө 1 жыл 4 ай жашады. Дөөт өз кишилери менен чыгып, Гешурлуктарды, Гезриликтерди, Амалыктыктарды талкылап турду. Алар бул өлкөдө Шуурга чейин, ал тургай Мисир жерине чейин эчактан бери жашап келишкен. Дөөт ал өлкөнү талкалады. Аял эркегин тирүү калтырбай, койлорун, өгүздөрүн, эшектерин, төөлөрүн, кийимдерин талап тоноп, Акишке кайтып келип турду. Акиш Дөөттөн бүгүн кимдерге кол салдыңар деп сурады. Дөөт ага Жүйүт аймагынын түштүк жагына, Жерах Меелдин түштүк жагына, Кейининин түштүк жагына деп жооп берди. Дөөт эркегин да, аялын да тирүү калтырган жок. Алар биз жөнүндө Дөөт ушундай кылган, анын Пелишти өлкөсүндө өткөргөн мезгилинде кылган иштери ушундай болгон деп айтышпасын деп, аларды Гатка алып келген жок. Акиш Дөөткө ишенип, ал өзү эле Исраилга жек көрүндүү болуп калды. Эми ал менин түбөлүк кулум болот деди.